включить еще научный подход при пространственном развитии регионов. Бишкектеги улуттук конференцияга өлкөнүн бардык булуң бурчунан, Нарындан Баткенге чейин, Таластан Ошко чейин жергиликтүү башкаруу органдары, мамлекеттик структуралар, ишкерлер жана эл аралык өнөктөштөр чогулушту. Максаты аймактардагы өзгөрүүлөрдү тездетүү жана бул процессте биргелешип координациялоо. Дерге айылдарга, айыл аймактарга жана райондорго андан тышкары программаны иштеп чыгып атканда биз Дүйнөлүк банктын жардамы менен 2 районго, Ат башы жана Ноокат райондоруна социалдык экономикалык өнүктүрүү программаларын пилот режиминде өткөзгөнбүз. Бул программа жаңы методика менен иштеп чыгылган. Мына сиз баарыбыз билгендей, жакында эле административдик аймактык реформа өткөн болчу. Ошонун алкагында 453 айыл аймагы 231 айыл аймагына айланган болчу. Жана ушул биз аймактар чоңойгондон кийин, чоң болгондон кийин өзгөчө бир подход керек болчу. Ушул подходдун бир дареги, бир ушул багыты бул социалдык экономикалык өнүктүрүү. Конференцияда экономикалык өнүктүрүү үчүн эффективдүү башкаруу программасы эгет аркылуу жаңы ыкмалар тааныштырылды. Аймактарга маалыматка таянган чечимдерди кабыл алуу, ачыктык, коом менен диалог сыяктуу түшүнүктөр кеңири киргизиле баштады. Бүгүнкү күндө мына ушул бардык райондор өздөрүнүн программаларын иштеп чыгып алышты. Андан сырткары биздин долбоордун алкагында 7 район менен өтө тыгыз кызматташтык. Анын ичинен 2 район менен өтө көп убакытта кызматташтык. Бул Ат башы району жана Ноокат райондору. Аларда жаңы методика кабыл алганга чейин райондордо кантип кабыл алат, кантип иштеш керек, кандай багытта кызматташабыз, кантип программаны иштеп чыгыш керек, ал программалар кантип бири-бири менен байланыш керек деп мына ошол 2 район менен аябай өтө тыгыз иштегенбиз. Иш-чарада координациялык кеңештердин иштөө модели өзгөчө баса белгиленди. Алардын жардамы менен айыл өкмөтү менен район, облустук бийлик менен борбордук мамлекеттик органдардын байланышы күчөгөн. Бул ишеним жергиликтүү көйгөйлөрдү ылдам чечүүгө жол ачты. Бүгүнкү күндө ушул 13 айыл өкмөт жарлыктын негизинде 5 айыл өкмөт болуп биригип, бүгүнкү күндө ийгиликтүү иш алып барып атат десем болот. Бул негизги максат ушул бүгүнкү күндө ушул санарип жана информациялык технология замандын талаптарына ылайык бүгүнкү күндө ушул көптөгөн мамлекеттик муниципалдык кызматтар санариптештирип, ошого ылайык бүгүн кызматтар тез арада ыкчам берилип атат. Кыргызстанда региондор ар кандай мүмкүнчүлүккө ээ, бирок жалпы максат бир. Ар бир айыл, ар бир шаарда жашаган жаран өзүн баш калаада жашагандай сезиши керек. Бул жол узак, бирок бүгүнкүдөй кадамдар ошол келечекти жакындатып жатканы талашсыз. Тынчтыкбек Акишев, Айдан Аршимова, Данияр Телебалдиев, УТРК.